Өлкөнүн райондордун акимдери жана облустук деңгээлдеги шаарлардын мэрлери жеке сапаттарын сыноо үчүн психологиялык тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Бул сынак мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилик кызматка ылайыктуулугун, жамааттагы психологиялык туруктуулукту жана чыр чарактын алдын алууну аныктоого, ошондой эле чүнчүп кетүүнүн белгилерин текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тестирлөөнү жүргүзүүгө технологияны билген атайын адистер тартылган. Тестирлөө мамлекеттик кызматтын дареметин жогорулатуу жана коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кесипкөй, адал, эмгектенген инсандарды тартуу максатында өткөрүлүп келет. Мультипсихометрдик тестирлөө менен адамдардын психологиялык жана психофизиологиялык сапаттарын, кесипкөй дараметин баалоого болот. Бул тестирлөөдө адамдык фактор минималдуу болуп, жасалма интеллекттин жардамы менен психологиялык портрет түзүлөт. Жетекчилик касиеттерин, анан өзүнүн психологиялык абалын, адамдын жеке инсандык сапаттарындагы баалоо үчүн жүргүзүлөт. Бул методика мультипсихометр деген аппаратта өткөрүлөт. Бул жерде эч кандай адамдын кийлигишүүсү жок. Компьютер өзү данныйлерин баарын обрабатывать этип, жыйынтыгын чыгарат. Жыйынтыктардын баардыгын администрация, президенттин администрациясынын жетекчилигине жөнөтүлөт. Алар өздөрү анан баалашат.